Музыкага, жазуучулукка шыгы бар Сталбек Бактыгуловдун өмүрү өспүрүм курагынан көз өткөнчө чыгармачылык менен өттү. Ал 1954-жылдын 7-октябрында Чүй районунун Кегети айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Музыкага, поэзияга, прозага тартылуусу эрте байкалып, 1968-жылдан баштап мектеп окуучусунун ырлары, этюдтары, макалалары райондук жана республикалык гезит, журналдарга жарыялана баштаган. Сталбек Бактыгулов өлкөдөгү искусство тармагындагы окуу жайлардан билим алган. Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайында, Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуган. Таланттуу композитордун номер 2 симфониясы, америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Күмүш камчы аттуу бир актылуу балети, Курманжан датка 30га жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камералык, аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары, обондуу ырлары угармандарга белгилүү. Эл артист деген наамдалган бул оңой нерсе эмес, ал үчүн мыкты чыгармалардын автору. Кыргыз элине жакшы таанымал, кыргыз эли эмес бизден чет өлкөдө дагы бир нече өлкөлөрдө чыгармалар аткарылып калган. Кыргыз музыкалык искусствосуна мунун орду бар, себеби силердин эле ошо УТРКнын алдында, радионун алдында алтын фонд бар. Ошол алтын фонддо чыгарманын дээрлиги ошол жерде жазылган. Ал демек элге жетип турат. Сталбек Бактыгулов көз өткөнчө изденүү жаңы чыгармаларды жаратуунун үстүндө эмгектенди. Ал 30 августта 69 жаш курагында дүйнө салды. Шугуан бош кезде өзүм жазып атам деп, мен буга чейин иштедим, ушунча наам алдым, народныйды алдым, академик профессор болдум деп. Биз абдан бактанчыбыз байкем менен. Ошол жерге бере турган киши эмес эле, эмне кылабыз, башыбыздан кетип ажал улук экен. Ошол байкем ооруган деле билчү эмесмин. Улуу таланттын эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктарга татыган, жогорку окуу жайларда илимий наамдарга ээ болгон, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамдары, Элдералык Айтматов сыйлыгы ыйгарылган, даңк медалы менен сыйланган, композиторлор, журналисттер, жазуучулар союзунун мүчөсү болгон, 3 жыл мурда Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы берилген таанымал инсан акыркы сапарга сый-урмат менен узатылды. Атайын өкмөттүн тапшырмасы менен уюштуруу комитети уюшулуп, бүгүн азыр үйүнүн жанында акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Бул жака улуттук гвардиянын атайын аскерлери келип, андан сырткары мына Маданият министрлиги башында турган комитет өзүнүн ишин алып барууда. Эгемендик күн 31 август көпчүлүк маданий ишмерлер, жетекчилердин бардыгы жерлерде жүрүшөт, өзүңүздөр билгендей. Бул жака дагы мына бардык маданият тармагынын өкүлдөрү, өкмөттөн өкүлдөр келип катышууда. Сталбек Бактыгуловдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Ал жараткан чыгармалар анын экинчи жашоосун улантмакчы. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосонов, Ала Тоо 24.